Yanlığı değil. Документі чебі бар екен, 47'de отады. Азамат Садыбақасов Рысбек Айдаралиев айыл аймағының мал доктору. Жеке ветеринар 5 күн айылда болып, 6-шы иш күнін мал базарды өткөрөт. Милдетті мал базарға кирип чыккан жылқылардың мойнунун сол тарабын текшерип, чип басылгандыгын же жоктугун анықтайды. Ишине колундағы сканер жардам берет. Бұл чип текшергенде бұл ошо жылқынын ошо данные чыгат. Чип менен жылқынын данные чыгат. Мүмкін номерлер чыгып турат. Ар кайсы жылқынын ар кандай номери болот. Ошосымен чыгып турат. Мунун пайдасы ошо жылкы кимге таандык жоголуп кеткен болсо, талаш тартыш болуп калган болсо, ошо сканер менен аныктап беребиз. Жылкы баласына басылган чипте малдын өздүгүн аныктаган маалыматтар камтылат. Анда породасы, жашы, канча жолу эмдөөдөн өткөнү жана ээси ким экендиги жөнүндө маалыматтар жазылып, электрондук базага киргизилет. Башында чип тештирүүнүн наркы фермерлерге төп келбей, айрым нааразы пикирлер жаралган. Малчылардын талабын эске алуу менен январь айынын этегинде министрлер кабинетинин буйругунун негизинде чип басуу наркы 80 сомго кыскарган. Тагыраагы азыр бир жылкыга чип бастыруу 150 сомго жүргүзүлөт. Эң башкысы чип басылган жылкыны издөөгө берүү жана табуу жеңил. Бул мал уурулуктун алдын алууга чоң жардам берет. Эгер жаран малын жоготуп алса, ички иштер органдарына кайрылуу болсо, анда менин малым жоголуп кетти, чипизациядан өткөн, номерум мындай деп кайрылыш керек. Эгер чипизациядан өтпөсө, анда ички иштер органдары муну карай албайт. Себеп дегенде малдын эч кандай тастыктоочу, аныктоочу номеру кагазы жок да. Бул бир гана ички иштер органдарына керек эмес. Бул ошол эле банкка керек. Банкта дагы мисалы үчүн чипизациясы жок, идентификациясы жок, малым бар деген жөн эле кагаздар болбойт. Анын ичинде малы бар, бирок ошол малдын номеру болуш керек. Идентификация бул ошол. Бул күнү түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө Талас районунун айыл өкмөт башчылары дагы тартылды. Алар өздөрүнүн айылынан мал сатканы келген фермерлердин кой, уй жана жылкыларынын идентификациялаудан өткөндүгүн жана өтпөгөндүгүн аныктап, айрымдарына эскертүү беришти. Малдардын уйлардын кулагында бир каз барбы, жылкыларга чип басылганбы, жок болсо давайте деп түшүндүрүү жумушун жүргүзүп, баскыла деп базарда текшерилип атат деп ар кандай түшүндүрүү жумуштарын жүргүзүп, жокторун бастыртып атабыз ошодон эле сразу. Эми азыр бизде жылкылар бардыгы 575 баш жылкыбыз бар. Почти жылкыбыздын 60%, 70% басылып калды жылкыларыбызга. Анан уйларда болсо бардыгын базап атат, биркалары бар, бардыгынки почти. Малды идентификациялаудан өткөрүү өнөктүгү 2017 жылы башталган. Буга чейин бодо малдарга бирка тагылып, өткөн жылдын жаз айынан тартып, жылкыларга чип басуу иштери кызууланууда. Бүгүнкү күндө Талас районунда жалпы 4800 баш жылкыга чип басылды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас району.